Акман айыл аймагындагы 600 үй-бүлөгө жана ата-энеси толук эмес 164 балага азык-түлүктүн түрү берилди. Гуманитардык жардамды Кызыл Жарым ай коому алып келген. Ороз айындагы бул кайрымдуулук акциясын уюштурууда коомдук ишмер Нышанбек Кочкоровдун салымы чоң. Мына бүгүн орозо учурунда абдан жакшы күн болуп турат. Эң ушуга себеп болгон биринчиден ушу Нышанбек Кочкоровго чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ушу Кызыл Жарым ай деген коому мына буга баарлардын атынан ушул Акман айыл өкмөтүнүн атынан, өзүнүн атынан, администрациянын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетели. Ушуну бергениңер силердин Кудай өзү силерге миң метр кайтарып берсин. Кудай колдоп жүрсүн силерди. Дайым ушундай элге жардам берип жүрө бериңиздер. Акциянын алкагында чыныгы муктаждарды райондон жана айыл аймактын социалдык кызматтары тактап чыккан. Көптөн бери мындай аны эле келек биринчи жолу алып атабыз. Биз эми 10 жан жашайбыз бир үйдө. 7 бала неберем бар. Рахмат ушун берип койсо кыйлага неме болот экен да балдар жакшы. Балабыз ооруйт эле ооруктан. Ошон үчүн ошо жардам алып атабыз. Жакшы бар, рахмат бергендерине. Алла ыраазы болсун баарына. Рахмат, макрон бар экен, чай, un, шекер, май бардыгы бар экен. Ушуларга рахмат бизди эстеген үчүн. Чоң рахмат айтабыз, орозону күндөрү бизге эстеп бергендерине рахмат деп. Рахмат ушуларга. Муктаждарга азык-түлүк менен катар балдарга кийимдер, белектер да берилди. Кызыл Жарым ай коому Акман айыл аймагына инвестиция тартууда дагы салмактуу иш жасап келет. Алсак бир топ социалдык объектилердин курулушуна да салым кошкон. Эми минтип кайрымдуулук иш-чарасы менен жергиликтүү элдин ыраазычылыгын алып олтурат. 800 мишөккө жакын un, анын ичинде мына 200 мишөккө жакын азыктардын мындай биримдиги берилип атат. Эми мына турган айрыкча мына азыктар макарон, шекер, un булар ушул жана аялуу катмарлар үчүн. Мындан сырткардагы ушу жетишсиз үй-бүлөлөргө 600 мишөккө жакын un таркатылат мунун артынан эле. Мунун баары бир жеке ишкердин чөнтөгүнөн чыккан жок. Атайын ушул кайрымдуулук фондор менен иштеп, ошону айыл жерге тартып келип, элгиге тартуулап атабыз. Мына ушундай ири көлөмдөгү кайрымдуулук акциясын уюштургандарга келген катышуучулар тарабынан ыраазычылыктар билдирип, ак баталарын беришти. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.